Саламатсыздарбы, Ноокат Кабар 24 каналынын катталуучулары. Мен бүгүн ушул 13 август 23 жыл Ысык көлдө жайгашкан Кара Ой айылындагы Рахат пансионатына эс алып келдим эле. Ушул пансионатта саунасы бар экен, медпункт, бассейн бар экен, мондай магазиндер бар экен. Могул менин жанымда турган бул 5 этаждуу ушактын 3 корпусу деп аталат экен. Бул жерде люкс номерлер да бар экен. Питаниясы менен, тамагы менен жатаканасын кошкондо 2200 болот экен. Мен азыркы айтып жаткан магазиндер баалары анча кымбат эмес. Вот, бияктын природасы абдан жакшы экен, погодасы андан сонун экен. Күн ысык и в то же время салкын. Ушундай эле ылдый басканда азыр көл көрүнөт экен. Өзүнчө эле бир жомоктой да. Көл көрүнүп турат. Бул жерде болсо, бул пансионаттын тамак иче турчу жайы жайгашыптыр. Кааласак кафеден ичкиле же кааласаңар бияктан ичкиле, баасы ошондой эле деп предложение кылышты. Мондай кафелер бар экен. Тамак аштын баасы ошондой эле болот экен. Биз үй бүлөбүз менен келдик эле. Тамактар бизге абдан жакты. Абасы таза, аябай сонун жерде жайгашкан экен. Если кааласак, мындай экскурсияларга барсак болот экен. Бияктан бустарды чогултуп, адамдарды ушундай жайларга барсак болот экен. Ушинтип өйдөдөн ылдый басып келаткан жерде биякта экинчи корпус жайгашкан экен. Биз ошол жерде токтодук. Ошону да көрсөтө кетейин. Биякта тамагы менен 1200 сомдон экен. 3 мал тамагы менен жатаканасын кошкондо 1200 сомдон болот экен. Бул корпуста 3 орундуу жана 2 орундуу бөлмөлөр бар экен. Бул 3 орундук бөлмө, мен азыр 2 орундукту көрсөтөм. Бул 2 орундук бөлмөлөр экен. Вот, семейныйлерге келсе болот экен. Балкону бар, рабочий экен. Бул корпус 2 этаждуу экен. Вот. Чайник, холодильник, необходимыйдын баары бар. Бул корпустан чыккандан кийин азыр көлгө чейинки аралык 250 метр. Абдан жакын. Азыр барып көрсөтөм. Суунун тазалыгын көрсөтөйүн, тайыздыгын жана таштак эместигин көрсөтөлү. Жайдын аягына чейин жетишпей калдык көлгө дегендер келип эс алсаңар болчу да экен. Баасы да анча кымбат эмес. Азыркы көлгө чейинки аралык корпустан чыккандан кийин. Ушу көлгө бараткан жерде ушундай кафелер бар. Абдан даамдуу тамактарды жасашат. Халал тамактарды жасаган кафелер бар. Көлдүн жээгинде ушундай кафелер бар экен.
Көлдүн жээгине келип калдык. Каралач кандай сонун. Киши да анча көп эмес. Куму таптаза. Холодный песок. Пляж деген могу скутерлердин, катерлердин көбүнөн пляждар бензин жыттанып кетет. Биякта болсо андай эмес. Пляж деген таптаза.